Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин Мурас телестудиясынын жамааты окуу жайдын жалпыга маалымдуу иштерин өнүктүрүү жана тажрыйба алмашуу максатында Бишкек шаарына иш сапары менен барып келишти. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин Мурас телестудиясы Бишкек шаарындагы кербенинин алгачкы сапарын Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинен баштайт. Биздин башкы максат университеттин медиа тармагын жана жалпыга маалымдоо тармагын өнүктүрүү жана ошондой эле тажрыйба алмашуу болуп саналат. Ошондуктан азыр биз улуттук университеттин журналистика факультетине кирип, ал жактагы жалпы окутуу, билим берүү жана ошондой эле жалпы процесс кандай жүрөт, баарысы менен таанышып чыгабыз. Кербендин алгачкы күнүндө Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультети, Кыргыз-Түрк Манас университети жана эл аралык Куйт университетинин телестудиялары менен таанышуу болду. Ар бир окуу жайдын студиясы ар кандай шартта иш алып барганы менен мыкты адистерди даярдап, окуу жайды жалпыга маалымдоо боюнча бир максатта иш жүргүзүшкөнү дароо байкалат. Эфирдин баардыгы бул жерден жүргүзүлөт. Радионун дагы эфирдин сигналын бул жерден беребиз. Андан ары сапар коомдук телерадио берүү корпорациясында уланды. 5 багытта иш алып барган КТРКнын ар бир канаасында иш кызуу жүрүп жаткан экен. Телевизор аркылуу көрүп жаткан материалдардын даярдалып жаткан учуруна көп болуу менен айрым берүүлөргө съемка жүрүп, тынымсыз көрсөтүүлөр берилип жатканын көрүүгө болот. Команда алты курама биринчи финалдык баскычка чыгышкан, азыр ат салышууну баштайт. Жуптар менен тааныштыруулар өтөлүү. Белоруссиялыктар биринчиден болуп старт берип көрөт. Алар биринчи, экинчи баскычта финалга чыкпай калышты. Мисалы, биз отуруп алып ошол суу менен мынтип атез кылып көрсөңөр, эгерде абдан отуруш болсо жашыл фондор. Бул именно программа баягындай кылып билбей каласыңар да, кайсы эмекенчи, аябай виртуальный студия болуп кирип кетет да. Кербендин экинчи күнү КТРКнын Алатоо 24 каналынан башталды. Бул жерде жаңылыктар тынымсыз тартылып, төз эфирлер саат сайын эфирге берилерин продюсери белгилеп өттү. Андан соң Чүй облустук мамлекеттик телерадио компаниясы СТВда баш багып таанышып өттүк. Ар бир студиянын жамааты жылуу кабылдап, өз жасаган жумуштары жана ал жерде ишке ашкан эмгектер боюнча маалыматтарды беришти. Мурас кербени 2 күндөн бери Бишкек шаарындагы бир канча жогорку окуу жайлардын телестудиялары менен таанышып, мындан сырткары кечээ күнү коомдук телерадио берүү корпорациясы менен жалпы таанышып чыкты. Ал эми биз азыр Борбордук Азиядагы Америка университети тагыраагы АУЦда турабыз. Азыркы убакта ковидке байланыштуу студенттер онлайн режимде окуп жатканына көп болдук жана ошондой эле бир канча эмгек жамааты гана бул жерде иш алып барууда. Ошондой эле бул жерден заманбап түрдө жайгашкан студиясы бар. Бул жерде жалаң гана студенттер иш алып барып, өздөрүнүн ар кандай роликтерин жана ар кандай рубрикаларын даярдашат экен. Теле берүү жана студиялардын өзгөчөлүгү кандай таризде иш алып баруусу ал жерде түзүлгөн шарт жана иш алып барган кызматкерлерден көз каранды. Ошондуктан кербендин алкагында таанышып чыккан бардык студиялардан айырмачылыкты байкоого болот. Эң башкысы эмгек жамаат дайсыккан журналисттер, продюсер жана редакторлордон мыкты кеңештерди угуп, маалымат жайылтуу, медиа тармагындагы бир топ жаңы жүргүзүлгөн иштерди баамдап, өздөрүнө бир топ идея жана тажрыйба топтогонго жетишишти. Мурас телестудиясынын жамааты берилген сунушту четке какпай, шарт түзүп берген жана жакындан колдоо көрсөткөн окуу жайдын жетекчилигине терең ыраазычылык билдирет.